Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Баарыбызга жараткан Алла Таалам кабыл болгон амал берсин. Пайгамбарыбыз кабыл болгон амалды сурайт эле. Бунун мааниси сөздө, амалда ихлас болсун деген сөз. Кандай гана сөз сүйлөйлү, Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөсөк, ал кабыл болот. Кандай гана амал кылбайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн амал кылсак, ошол кабыл болот. Калгандар кабыл болбойт. Алла Таалам өзү үчүн калыс айтылган сөздү, өзү үчүн калыс кылынган амалды гана кабыл кылат. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле, кабыл болгон амал сурайт эле. Биз дагы пайгамбарыбыздын артынан ээрчип, кабыл болгон амалды сурайбыз. Бунун артынан биздерге бир эскертүү бар. Биздерге бир чакырык бар. Силер сүйлөп аткан сөзүңөрдө Алланын ыраазычылыгын максат кылгыла. Угуп аткан сөздө дагы, кылып аткан амалдарда Алланын ыраазычылыгын максат кылгыла деген бизге чакырык бар. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баарыбызга кең адалдан ырызкы берсин. Алла Таалам ырызкыны арамдан дагы бере берет, адалдан дагы бере берет. Бу сыноо үчүн Алла субханаху ва тааля. Бардыгына ырызкы берүүчү Алла. Ар-Раззак Алланын сыпаты. Жерде кыбыр эткен жандык, инсан, жин, бардыгына ырызкын Алла Таала берет. Мусулман, капыр, баарына ырызкы берүүчү Алла Таала. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адал ырызкы сурагыла деген. Демек, мындан да бир бизге эскертүү бар, чакырык бар. Андай адал ырызкы издегиле деген сөз. Арамдан эмес. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ар бир жан өзүнүн ырызкысын толук жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Өзүнүн ырызкысын толук жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Ошондуктан Алла Тааладан такыбалык кылып, адал жол менен ырызкы издегиле. Адал жол менен ырызкы издегиле. Яни мындай дегенде, лан тастакмила хатта ризка. Ырызкысын толук жемей кылмайынча, алып кетпейинче, жемейинче бир дагы жан өлбөйт экен да. Кандай болгон чакта дагы Алла субханаху ва тааладан дайыма ушул адал ырызкыны, бардык оорулардан шыпаны сурап турайлы. Бардык оорулардан шыпа. Дененин оорусунан да, руханий оорулардан да. Пайдасыз билимден Аллахым сактасын, коркпогон жүрөктөн Аллахым пана тилейли, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дубадан. Алла Кур'анда айтат: "Инналлах юхиббул мухсинин." Алла Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Мухсинин ихсан кылуучу жакшы. Ихсан деген сыпаты бар адамдар жакшы көрөт. Ихсан деген сыпат ибадатта башка мааниде, мамиледе башка мааниде. Ихсан деп коет буну. Жабраил периште келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан иман, ислам, ихсан 3 суроону берген. Иман деген эмне, ислам деген эмне, андан кийин 3-чү суроосу ушул болчу. Ихсан деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берген: "Анта абудаллах кааннака тара." Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Ва иллам такун тараху фа иннаху ярак. Эгерде көрүп турган ибадат кыла албасаң, Алла сени көрүп турат, ал анык эле. Демек, ихсан деген сыфат бул туган ибадатта Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Намаз окуу болсун, Кур'ан окуу болсун, зикир чалуу болсун, дуа кылуу болсун. Мейли умрага баруу, ажылыкпы, зекет берип, ороза кармап, кандай гана ибадат болбосун, Алланы көрүп тургандай аткаруу ушу ихсан деп коелу. Ал эми мамиледечи ахибба линнас ма тухиббу линнафсик такун муслиман. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка мусулманга жакшы көрүү, чыныгы мусулман болосун деп ихсан сыфатын сураганда риваятта келет, пайгамбар ушинтип жооп берген. Өзүңүзгө жакшы көргөндү башкага жакшы көрүңүз. Бул мамиледеги ихсан деген ушуну айтат. Сыфатун мухсинин дейт.
Алла субханаху ва таала жакшы иш кылуучуларды, жакшы амал кылуучуларды, жакшылап мээнет кылуучуларды жакшы көрөт деп келет. Андыктан Алла таалам баарыбызды өзү жакшы көргөн мухсининдерден кылган болсун. Өткөнкү сабактан уландысы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла таалам жер асмандын илимин берип, дүния ахиреттин бардык илимине маалымдап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам даражат не, кафарат не деп сурадык эле. Бүгүнкү ошол хадистин уландысы дуалар боюнча. Дуалар боюнча. Акырында ушул улуу жайда Алла субханаху ва таала өзүнүн сүйкүмдүүсү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга улум илимдерди, маарифтерди ачып, Алла таала айтып атат: "Сәл" дейт. Мындайча айтканда, сен ушу кабыл боло турган макамдасың. Сура деп атат. Фас'ал вад'у, дуа кыл. Багавийдин риваятында келгендей, Саубан разияллаху анхуда ал жерде мындай дейт экен: "Я Мухаммад, кул юсма васал ту'ата." Алла таала айтып атат, ушунча илимди көкүрөгүнө салып койгондон кийин айтат: "Мухаммад, эй Мухаммад, сурагын угулат. Кул" дейт, айт дейт, угулат. "Сәл" сурагын ту'ата сага берилет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол жерде анан кийин Алла субханаху ва тааладан дуа кылды. Өзү айтат: "Фаалимту ма фис самават ва ма фил ард." Асмандарда не болсун, жерде эмне нерсе болсун, бардыгын билдим дейт. Алла таалам ушунча илим берди да, бардыгы маалым болуп пайгамбар. Ушундай макам бергенден кийин анан эми сурап атат. Өткөнкү сабактарда айтканбыз, 9 нерсени сурады. Кээ бир жерде 4, кээ бир жерде 6. Кандай болгон чакта дагы ошого "Вантагфирали ва тархамани", ошодон кийин "Ва татуба алейх" деп та келет экен да. Мага тооба кылуң деп. Кээ биринде болсо "Ва хуббан юбаллигуни хуббак". Эсиңиздерде бар, дагы бир айтайын. Алла субханаху ва таала сура деди дуа кылып, пайгамбарыбыз сура кылды. "Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфирали ва тархамани ва татуба алейя" деген. "Ва ида арадта биқаумин фитнатан фатаваффани гайра мафтун ва ас'алука хуббак ва хубба ман юхиббук". Амнеде да бирөө кошулуп атат: "Ва хуббан юбаллигуни хуббак" дейт. Же болбосо "Хубба амалин юқаррибу иля хуббик" дейт. Мунун мааниси: Алла, мен сенен жакшы иштерди кылганды сурайм. Фи'лал хайрат дегени жакшы иштерди кылганды сурайм. Бүгүн мен Алла ар бир намаздан кийин Алла Тааладан жакшы иштерди кылганды сурашыбыз керек экен. Ар бир намаздан кийин. Таштабай, жакшы иштерди кылганды, жаман иштерди таштаганды. Таркал мункарат дегени барды канча арам иш бар, күнөө иштер бар. Ушу мункарат дейт ушулардын. Ушуларды таштаганды сурашыбыз керек экен Алладан. Жана бечараларды жакшы көргөндү сурайм. Менин тообамды кабыл кылганыңды, мага ырайымдуулук кылганыңды, күнөөлөрүмдү кечиргениңди сурайм деп. Жана Алла, мен сенен качан сен бир коомго фитнаны кааласаң, ошо фитнага чалдык мени аралаштырбай эле, житни фитнага чалдыктырбай эле дүйнөдөн алып кеткениңди сурайм дейт да. Жана Алла, мен сенен сени сүйүүңү сурайм, мухаббатты. Алла субханаху ва тааланын мухаббаты улуу нерсе. Алла Тааладан таква өзүчө. Алланы жакшы көрүп коркуш керек деген да. Кандай деген Алланы жакшы көрүп коркуу? Алланы жакшы көрүп коркуу деген турган, Алла Таала мага ушунчалык неамат берсе, эми ушуларды мен арамга иштетемби? Алла Таалага мен ибадат кылбай коеюмбу? Шүгүрсүздүк кылып жашайымбы? Жок. Демек Алланы жакшы көрүп коркуу негизги, алхамдулилла, таква ушул экен. Жөн эле коркуу эмес, жакшы көрүп коркуу. Жакшы көрүп коркуу. Коркуунун да түрлөрү болот экен да.
Качан биз Алланы жакшы көрүп корксак, мына ушу чыныгы таква дейт. Чыныгы таква. Жана Алла Таала сени ким жакшы көрсө, ошолорду жакшы көргөндү сурайм. Ошону жакшы көргөндү сурайм. Сени ким жакшы көрсө, ошону жакшы көргөндү сурайм. Алла Субханаху ва Таала мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана бардык пайгамбарлар, сахабалар Алланы жакшы көрөт, аулия, имандуулар Алланы жакшы көрөт, биз да ошолорду жакшы көргөндү сурайм. Ошондой эле ва хуббан юбаллигуни хуббак, сенин мухаббатыңа жеткире турган мухаббатты сурайм деди. Мына. Мурункусунда кандай эле? Сенин мухаббатыңа жеткире турган амалды мухаббатын сурайм эле да. Кандай болгон чакта дагы машаалла кээ бир риваяттарда келет. Тирмизиде жана башкаларда ва кала я Мухаммад иза саллайта факул, мындай деп келет экен: эй Мухаммад, качан намаз окуганыңдан кийин ушул дуаны кыл деп айтат экен да. Ушул дуаны айт деп. Ошондуктан мусулман адам дагы ушуну таштабаш керек. Пайгамбарыбызга Алла Таала айтып аткандан кийин намаз окуганыңдан кийин ушу дуаны кыл деп, биз дагы ушу дуаны намаз окуп бүткөндөн кийин сурашыбыз керек экен. Акырында пайгамбарыбыз айтат: иннаха хаккун, бул акыйкат деди. Бул акыйкат. Алла Субханаху ва Тааланын суроо бергени, пайгамбарыбыздын жооп бергени, кафарат боюнча, даражат боюнча, андан кийин сурагын берилет деп дуалар боюнча, бунун бардыгы акыйкат. Фадрусуха, бунун бардыгын силер сабак кылгыла деди. Сумма таалламуха, андан кийин буларды үйрөнгүлө деди. Өткөнкү сабакта дагы айттык эле. Ким ма юхафиз алейхинна, ушуга бекем боло турган болсо, 3 кафаратты айттык. Ал кайсы? Биринчи мечитке жөө келүү дедик. Экинчиси намаздардан кийин мечитте отуруу дедик. Жамаатка жөө келүү, машил акдам илал жамаат. Биринчиси кафараттыкы. Экинчиси жулус фил масажид ба'да салават, намаздан кийин мечитте отуруу. Үчүнчүсү исбагул вуду фил макрухат, напсы каалабаган учурда даратты толук алуу. Булар кафарат. Ким ушуга бекем болсо, андан кийин даражаттар не дедик эле? Ит'аму таам, тамак жедирүү дедик эле. Линул калам, жумшак сүйлөө дедик эле. Андан кийин салат биллейл, кечкурунку ибадаттарды айтты. Оннасу ниям, адамдар уктап атканда кечки ибадатты айтты. Бул кафарат. Бул даражат. Анан бул дуа. Ушуга ким бекем боло турган болсо, аша би хайр, мата би хайр, анын жашоосу жакшы болот, өлүмү жакшы болот деди. Алла Субханаху ва Таала баарыбызга амал кылышка товфик берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радıyallahu anhuma قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغربا فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. İbn Mace. Bu da hadisi kudusi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma aytadi. Biz bir jolu Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam menen Şam namazını okuduk. Okup bitkenden keyin qaytkan qaytdı, kalgan kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gayra şaşılıp geldi. Tez gelgeni sebebinен deminip kalat ko adam tez. Dep şu deminip kaldı deyim buna. Ve hafazahu nefas degen sözü bunadır. Gel öyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kuşkavarlı olgula dedi, kuşkavarlı. Oşu meçitте oturgandarga namaz okuştu. Ketken, kalgan ile. Şu kalgandarına aytып atat. Kuşkavarlı olgula dedi. Mına sizlerden jaratıcı Robungar asmandan Allah Subhanahu wa Taala eşik açtı deydi. Yubahi bikumul malaika, sizler menen periştelerge sıymıktan otat dedi. Mına kuşkavar dedi. Kim meçitте oturatan elesetiңiz, bir namazdan keyin ikinci namazga çeyin meçitте men ilim menen bi, Kur'an menen bi, zikir menen bi, namaz menen bi, talim menen bi, maşvara menen bi, kanday gana bir jakşı amal menen oturgan bolsaňız subhanallah,
Алла Таала сиз менен сыймыктанат экен. Алла Таала периштелерге сыймыктанат экен. Юбахи бикумул малаика дейт. Периштелер менен сыймыктанат дейт мынакей. Аллах. Силер менен, то есть периштелерге сыймыктанат. Якул Алла айтат экен: "Ундуру иля ибади." Мына мен бенделерим карагылачы дейт экен периштелерге. Кады кадау фаридатан. Фарыз аткарып бүтүштү булар. Фарыз окуп бүтүштү. Ва хум янтазируна ухра. На шамды окуп бүттү. Магрибти окушкан да шамды. Шамды магриб деп коет. Окуп бүтүштү. Андан кийин куптанды күтүп отурушат дейт мына. Тугандар, бул сиз менен Алла Таала периштелерге сыймыктанып атса, элестетиңиз, бул кандай улуу бакыт, кандай улуу шараф бул. Жөнөкөй нерсе эмес да. Кейбир риваяттарда келет, бир намазды күтүү, инна мунтазир сала кааннаху фи сала. Ал намаз окуп аткандай сооп ала берет. Ага сооп намаз окуп аткандай жазыла берет. Вал малаикату тастагфиру лаху ма дама кадалик. Периштелер истигфар кыла берет экен. Ошо мечитте отурган болсо экинчи намазды күтүү. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал малаикату тусалли аля ахадикум ма дама фи мусаллаху." Периштелер силерге истигфар кыла берет. Ошо намаз окуган жайында эле отурган болсо, периштелер ага истигфар кыла берет. Күнөөсүнөн Алла Тааладан кечирим сурай берет дейт. Малам яхдус, дараты сынбаса эле болду. Мечитте отурат, машалла кийинки намазга чейин зикир кылып атат, же Кур'ан окуп атат, же сабагын кайталап атат, же хадис жаттап атат, же сабак угуп атат, же баян угуп атат, же бир кандайдыр бир машвара болуп атат, же бикир болуп атат. Алхамдулилlah, бекер эмес, бир нерсе үйрөнүп атат, же үйрөтүп атат. Мечитте алхамдулилlah өзүн ошо отурган жеринде. Эшке чыгып кеткен жок да. Отура эле берсе, дараты сынбаса эле болду. Периштелердин дуасы экен. Аллахумма гфирлаху, Аллахумма архамху. Я Аллах, буну күнөөсүн кечир, буга райымдуулук кыл деп дуа кылып турат экен. Аллахумма гфирлаху вархамху. Ла язалу ахадукум фи мусалатин фи салатин ма дамат ас-салат tahbisu ла ямнаху айян қалиб. Мындайча айтканда, яржи иля ахлихи илля ас-сала. Силердин бирөөңөр намазда боло берет дейт. Качанга чейин намаз аны кармап турса, мындайча айтканда, кайтып кетүүдөн ошо намаз эле токтотуп турат да. Үй бөлө бала чакасына кетүүдөн үйгө кетсем деп атат эле. Бирок ошо азыр намазды окуп алсам, куптанды деп. Ошо отурат да. Ушинтип эле отурса дейт, ушинтип эле отурса, мына дуанын баардыгы келе берет экен. Ошондуктан мындай дейт: "Валихада кариха саадатул ханафия танзихан ассалам алал джалис аллади янтадиру ас-сала", закараху Ибн Абидин фи хашиятихи. Биринчи том 415. Ханафи алымдар намазды күтүп отурган кишиге салам берүүнү макру деген. Бир адам туруп аткан, унчукпай келиңиз дагы, сиз ибадатыңызды кыла бериңиз, бул намазды күтүп аткандарга салам бербеңиз. Бул машалла ахиретти ойлоп отурат. Ахиретке даярданып отурат. Зикирде, дуада, Кур'анда. Макулбу? Ошондойго салам бергенди макру деген экен. Бу Ибн Абидин деп биздеги фатва китебинде муътамат ишенген бекем китептер, ошонун биринчи томунун 415 бетте мына ушуну жазган ханафи алымдар салам берүү, намазды күтүп отурган адамга салам берүүнү макру деп айткан. Албетте тахрими эмес, танзихи. Арамга жакын макру эмес. Аби Дарда ва Аби Дар радыйаллаху анхума عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره. Abu Darda, Abu Zar, iki sahaba radıyallahu anhuma. Aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan hadisini rivayet kılgan. Allah aytatken hadisi kuduside: "Ey adam balası, gündün başında 4 rekat namaz okup koy men üçün" deydi. "Erka li min avvalin nahar 4 rakaat." Gün sayın Allah Taala'm
жашоо берип атат бизге. Түнүн дагы берип атат, күндүзүн дагы берип атат. Эми туура бир учур келет. Күндүзү болсо тагдырында күндүз берилет. Түнү жок болсо түн берилбейт. Түнү тагдырында болсо түн эсептелинет. Күндүз ага берилбейт. Бирок алхамдулилля Алла субханаху ва таала сизге бизге кайсы күндү берсе, шу күндүн башында Алла айтып атат, мен үчүн 4 рекет окупой деп атат. Күндүн акырына чейин мен сага жетиштүү боломун дейт. Ал кайсы? Ба зуха намаз, чаш намаз деген сөз. Чаш намаз деген сөз. 2 рекет окуй турган болсоңуз, кыжалат камыңызга жетиштүү. 2 рекет окусаңыз да кошумча сизге келе турган жамандыкка Алла жетиштүү болду. Келбейт деген жамандык. Кыжалат кайгыга дагы, ошондой эле жамандыкка дагы, жакпаган нерселерге дагы. Бул риваят Термизиде келет. Алла Таала өзүн бенделерин кызыктырып атат. Чаш намазын окуганга. Чаш намазын окуганга. Жана ага бардык кайгы, бардык жамандык, жакпаган нерселерге Алла Таала мен өзүм булардын баарына жетиштүүмүн деп атканын мааниси ушундай. Сен ал тууралуу сен жүрөгүң вообще кайгырбайт. Бунун себеби эмне десе, адамдар чаш убагында өтө бекапарлыкта чөмүлүп калат экен да. Жумушта, соодада, акчада, бала чака тияк болуп, Алланы эстен чыгара коюп, ибадатты эстен чыгара коет. Ошол учурда чаштын учурунда саат 10-11лерде машалла Алланы эстеп, бул машалла тура калды, токто. Бир 2 рекет намаз окуп алайын деп. Көп болсо бир 2 мүнөт кетер, 3 мүнөтта кетер. Токтоп тур. Да 2 рекет кошуп алайын деп. 5 мүнөт кетсин мейли. 5 мүнөт соодо туруп турат. 5 мүнөт итак эле бир бекер сөздөр толтура. Же ушул убакытты мен текке кетирбей деп чаш намазын. Зуха намазы. Жөнөкөй намаз эмес, туугандар. Ошол жерде туруп, намаз окуп, зикир кылып, дуа кылып, Алла субханаху ва таала анын ордуна эң жакшы амал. Алла Таала анын ордуна кандай деп атат? Сен калган күнүңө мен жетиштүү болом дейт. Калган күндүн аягына чейин, күн батканга чейин анын берекесине, жакшылыгына мен сага жетиштүү болом дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салата духа, зуха намазды бисалатыл аввабин деп айткан. Аввабиндердин намазы. Аввабин деген ким? Аввабин деген туугандар тообада, зикирде, шүгүрдө, баш ийүүдө Аллага кайра кайткан кишини аввабин дейт. Авваб деп коет. Авваб деп Ибрахим пайгамбарды Алла Таала сыпаттаганда, бул авваб. Ал кайсы? Кайра жүрөгү Аллага кайтып турган. Зикирде дагы, шүгүрдө дагы, дуада дагы, Аллага кайтып турган, баш ийүүдө дагы, Алланын сүйүүсүндө дагы кайра кайтып турган. Ва хуа раджи иля раббихи бит-та'a ва тауба вал инаба. Мынакей баш ийүүдө, тообада, Аллага кайтууда кайра кайрылып турат экен да Алла Таалага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Салатул аввабин хина тармадул фисал." Фисал деп тайлактарды айтат. Тармаду деген тайлактардын путу күйгөн учурда дейт. Бунун мааниси кандай? Бунун мааниси мындай. Күн чыгып чөлдө, пустыняда. Күн чыккандан кийин ошол кумдар кат ысып калат экен дагы. Тайлактардын путтары азыр жакшы көнөлөк да. Секирип калат экен да, күйө баштайт экен да. Кайсы десе саат 10-11лерде дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аввабин намазда, аввабин намаз салата зуха, анын учуру кайсы дегенде тайлактардын буту күйгөндө дейт. Ошо баягы кумга бир аз күйө баштаганда, секирип калган учурунда болот. Муслим шарифте келет. Абу Зар разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юсбиху аля кулли сулама мин ахадикум садаqa." Адам баласында 360 мүчө бар туугандар. Башта бир канча бар, колдордо, манжаларда бир канча,
ич көкүрөк, кабыргаларда бир канча, путтарда ушунун бардыгы 360 муун мүчө бар. Күн сайын таң атканда адам баласына ар бир мүчөгө, муун мүчөгө садака берүү важип болуп турат. Ар бирине, оң көзгө өзүнчө, сол көзгө өзүнчө, оң кулакка өзүнчө, сол кулакка өзүнчө. Ошондой эле алхамдулилла бөйрөктөргө дагы боор, кыскасы айтканда ар бир муун мүчөгө эрте менен таң аттырганда Алла Таалам алхамдулилла сизге дин соолук берип, өмүр берип таң аттырттыбы? Ушуга сиз шүгүр кылып, не кылышыңыз керек? Садака беришиңиз керек. Бүгүн алхамдулилла жүрөгүм өзүнүн жайында. Көзүм, кулагым, тилим, кыскасы 360 мүчө. Юсбиху ала кулли сулама дегени ар бир муун мүчөгө минахну садака. Таң атканда кандай экен? Садака берүү болуп калат. Фа куллу тасбихатин садака. Ар бир субханалла садака. Ва куллу тахмидатин садака. Алхамдулиллахнын ар бири садака. Ва куллу тахлилатин садака. Ла илаха иллаллахнын ар бири садака. Ва куллу такбиратин садака. Аллаху акбар садака. Ва амрум бил маруф садака. Жакшылыкка чакыруу садака экен. Ва нахюн анил мункар садака. Жамандыктан кайтаруу садака. Ва юдзиу мин далика ракаатан яркаухума минад духа. Ушу 360 садакага 2 рекет чаш намаз окуп койсоңуз жетиштүү болот дейт. 360 садака бербей эле 2 рекет чаш намазыңыз ушул 360 муун мүчөңүзгө садака берди деген болот экенсиз, эсептелет экенсиз да. Алхамдулилла, мен оң көзүмө дагы, сол көзүмө дагы, ар бир манжаларыма, ар бир башымдагы ар бир сөкө, мээңме, жүрөккө, өпкө, боор, бөйрөк бардыгына алхамдулилла садака бердим деген болуп калат экен. Ошон үчүн иншалла окуйбузбу иншалла? 2 рекет намаз, 2 рекет. Мына пайгамбарыбыз айтып атат. Сахih хадис, Муслим шарифте хадис, Сахih Муслимде. Абу Зар разияллаху анху риваят. Бул өзү Сулама деп өттүк по, Суламаят. Суламаят ал-инсан хадисте келет экен Муслим шарифте 60 ва 300 деген, мына 360 муун деген. Мен силерге бир нерсе айтайын, бул көп эле болгон жок. Эгерде жалган айтпасам, Жадж деген европеец болуш керек, кайсы улуттан экен точно эсимде калбады. Бирок ушулар бир топ жылдан бери азыр ушул канча адамды устукандап жүрүшкөн да кантип. Өлгөн адамдар деген билесиз. Эксперт дегенде толтура, тем более динсиздер болсо, Африкада өлгөн канча, башка жакта өлгөн канча, адамды устукандап канча муун мүчө бар экен деп издеп жүрүшкөн. Жалган айтпасам бир 150 жыл мурда, андан нары эмес. Андык эмеси санын чыгарган адамда 360 муун мүчө бар экен деп. Мусулман эместер тактап атат. Пайгамбарыбыз устукандабай эле 14 кылым мурда эле адам баласында 360 муун мүчө бар деп айтып койду. Караңыз, буну эми изилдеп тактап мындайга чыгып атат. Эмне сетиңиз, ушу бир тамчы суудан, атанын менинен чыккан суудан 360 муун мүчөнү, анын арасында көзүбүз дагы бар, жүрөгүбүз дагы бар. Эмне деген кереметти Алла Таалам жаратты. Ошон үчүн иншалла ар бир таң атканда угуңуз, мына жерде бир сөз бар. Биз азыр чоң жаңылышта жашап атабыз. Кандай? Күн сайын өзүбүзгө өмүр берип, мындай жашап аткандай болуп атабыз да. Андай эмес туган. Өзүбүзгө да өмүр бере албайбыз. Бирөөгө да өмүр бере албайсың. Өмүр берүүчү Ал-Мухи деген Алланын аты бар. Алла өмүр берет. Күн сайын өмүр жаңыдан берилет. Ден соолук жаңыдан берилет. Алла Тааланын неаматтары жаңыдан жаңыланып турат. Алланын өкүмдөрү жаңыланып турат. Азыркы шам окуп атканыбыз бул кечеги шам эмес эле. Бүгүнкү шам, азыркы жүрөгүңүздүн согуп атканы бул кечеги жүрөгүңүздүн соккону эмес. Бул жаңы согуп атат. Бүгүнкү көзүбүз, бүгүнкү кулагыбыз бул кечеги берилген неамат эмес, жаңыланып келген. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн субханалла, жаңыланган сайын шүгүр жаңылансын.
Алланын өкүмү жаңыланган сайын Аллага итаат, баш ийүү, аткаруу жаңылансын дейт. Жаңыланып турат тугандар. Бизге эч ким жашоо бербей эле турат Алладан башка. Бири-бирибизге дагы эмес. Алла кимге жашоону бүгүнкү күндүн жашоосун кимге чечим чыгарса, ошого берилет. Кимге бүгүн өлүмдүн чечимин чыгарса, ага өлүм берилет. Кимге ден соолук чыгарса, ден соолук. Кимге оору болсо, оору, иззат болсо, иззат, кордук болсо, кордук туганда. Кандай болбосун, андан сырткарда мына жердеги азыр бизге айтып атканы, жакшылыкка чакыргандагы садака экен, жамандыктан кайтарганда садака экен. Алхамдулилля, ар бир зикирибиз ошо садака экен. Аны ушунун баарын топтоп туруп 2 рекет чач намазды окуп койсоңуз, духа намазын баардык 360 муун мүчөгө шүгүр, мындайча айтканда садака кылгандынга жетиштүү болот экен. عن بصر بن جحاش قرشي رضي الله عنه قال بصق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع إصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. Busur razıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir жолу алаканда киши түкүрдү дагы. Мына сөмөйү менен колуна алып айтты. Алла Таала айтат, адам баласы мени каяктан ажиз кылсын? Эй, мен сени ушундай эле судан жаратпадым беле дейт. Атанын белинен чыккан кор судан, ушундай эле судан сени жаратпадым беле? Алла Таала айтат, мени кандай сен ажиз кыла аласың дейт, алсыз кыла аласың дейт. Качан сенин напсың жеткенде де пайгамбарды ишара кылды алкымга. Өлүм төшөгүн айтып аткан сөз. Жан чыгып ушу жериңе жетип калганда, сен айтасың, мен садака берейин дейсиң дейт. Алла Таала айтат, ушу садака берген убактысыбы дейт. Ушу күндү күтүп аттың беле, ушу саатты күтүп аттың беле садака берейин деп. Буга чейин кичине бир нерсе кылсаң болбой беле? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ад-дунья дарун лиман ла дара ла, ва ману лиман ла мала ла, ва лаха яжма лиман ла акла ла." Дүние үйү жоктун үйү, малы жоктун малы, дүниені дүние үчүн топтогон, анын акылы жок деген. Дүниені дүние үчүн топтогон. Туган, кичине ойлонуңуз. Дүние үчүн өтө көп иш кылып койдук да. Таштап кете турган нерсениге өтө көп иш кылып койдук. Эми өзүбүз менен алып кете турган, өзүбүз бара турган нерсеге эмне кылдык? Калтыра турган нерсеге ушунча көп нерсе кылдык. Биз бара турган нерсеге эмне кылдык? Кеп мынада болуп атат. Ай, урматтуу адам баласы, акылдуу адам баласы, Аллахым мага сизге баарыбызга тоофик берсин түшүндүргөнгө. Сиз биз 100 жыл мурда жок элек. Көп кыйынсына өрбөйлү, азыр кийинип алып, кичине машина айдап алып, чөнтөккө акча, үйлөрдө кабат-кабат салып алып, өзүбүзгө келип жашайлы. Алланын алдында биз эч нерсе эмеспиз. Жараткан Алла Таала бизге ушунчалык неаматтарды берди, кутуруш үчүн берген жок эле. Оңолсун, тазалансın, жакшы болсун, пайдалансın, ахиретин куруп алсын деп берген эле. Кете турганда дагы айтып койгон. Эмнеден жаралганыңарды бар айтып койгон. Эмне үчүн жаралганды айтып койгон. Мынанча мезгилде болду. Биз азыр калтырганга эмнени гана калтырбадык. Алып кеткенге эмне кылдык? Мына жерде ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Алкым жерге келип калганда айтат экен да, атасы садака берип калайын деп. Алла Таала ва анна аваны садака. Садаканын учуру ушубу? Кайдан гана ушу садака бере турган учур дейт. Ал убакта хадистерде келет, айтат адам баласы, ананы буга берип кала, буну буга берип кала. Сен айтпасаң деле ошону колуп калды уже деген. Сен айтпасаң деле, ансыз деле ошолордуку. Ошолордуку. Мимма имахин. Кор суудан жараткан Алла субханаху ва таала.
баарыбызды ошону эстеп жүрсүн деп, текеберленбесин деп, кыйынсан көзү бой көтөрбөсүн деп. Ошол кезде эстетти Алла субханаху ва тааля. Bir rivayette gelet, Müslim Şerif'te Abu Hureyre'den rivayet. Ata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem racul. Peygamberimize bir kişi geldi de. Fakat aytti, ya Resulullah, ayy sadaka a'zam. Sadakanın kaysınısı soğuğu en ulu dedi. Sorunu karağınız. Sadakaları barı da veresi. Bирок ошолордун эң улуурагы кайсы? Соопту. Пайгамбар aytti, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun. تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. Sahih Müslim'de. Sen sadakanın kayısınısı en ulu soğup çağınan. Peygamberimize soru. Peygamberimiz cevap berip atar. Oq deydi. Sen sadaka kılın, den soğluğun жақшы учурда. Orup dünya menen koştaşa turgan учурда эмес. Шахих дегени напсиң мал мүлкө ушундай бир сараң, мухаббат кылып бергиси келбеген учурда садака бергениң эң улуу сооп ошондо дейт. Шахих дегенди бахил деген сөз. Ман шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Ва ма юқа шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун. Ким өзүн напсынын сараңдыгынан кутулса, мына ушул адам ийгилик тапты деген да. Бул бахил деп коет, шахих, мына экөө айырмасы бар да. Бахил бул сараң бар го, акчада гана сараң. А шахих дегени бардык нерседе сараң да. Жакшы ой айтканда да сараң, айткысы келбейт. Салам бергенде да сараң. Түшүнөсүзбү? Бардык нерседе сараң болчу. Бирөө жакшы иш кылып койсо ошол мактагысы келбейт. Ошону айтабыз го. Берешенди мактабагандык сараңдык. Баягы өткөнкү сабактарда айттык. Эң жаман сараңдык саламдагы сараңдык. Салам бербейт да сараңдык. Андан дагы жаманырагы сараңдыгы пайгамбарыбыздын аты аталганда пайгамбарыбызга салават айтпагандык. Саллаллаху алейхи ва саллям. Айтып койбойлубу? Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Будан иншалла сизге 10 эсе кайтат таксыр. Сиз ошо ойлобоңуз, сизди жөндөн эле бекер эле бир нерсе иштер кылдырып атат депчи. Жок таксыр. Алла Таала эч нерсени бекер кылдыртпайт. Жүрөгүңүзгө 10 рахмат келет. Пайгамбар айткан: "Ман салла алейя салатан вахида." Ким мага бир салават эле айтса, саллаллаху биха алейhi ашран. Алла Таала ошого ушу бир салаваттын ордуна 10 салават кайтарат деген. 10 салават кайтарат. Алла Таала 10 рахмат. Алла Тааланын салават өзү жүрөккө келет. Билип коюңуз. Алланын рахматычы. Ошон үчүн айтылат да, кимдин жүрөгү ооруса салават көп айтсын дейт. Кимдин жүрөгү ооруса эмне кылсын дейт? Салават көп айтсын дейт. Иншалла Алла субханаху ва тааланын райымдуулугу жүрөгүнө келип, машалла, шифа табат иншалла. Кандай болгон чакта дагы мына жерде эмне деп айтып атат эми? Мындай деп атат. Садаканын эң улуусу кайсы экен? Садака берүүңүз, ден соолугуңуз жакшы учурда. Ооруганда бардык эле садака келе баштайт. Дамылам эмне кылайын? Кой соёюнбу, уй соёюнбу? Мейлем калаганы соёлум. Ооругандачы? Дагы анакенге жит чыгара коюн, тигини чыгара коюн. Дагы жакшы өлгөнгө чейин кылып атат, буга деле шүгүр. Бирок ага жетпей эле мында пайгамбарыбыз айтып атат, улуу соопту алгың келсе садаканын, анда ден соолугуң жакшы учурда бер. Азыр ден соолугуң жакшы учурда бер. Көзүң чачырап, ич дарыланбай, врачтар дагы ар нерсени айтып, бирөөсү настроение түшүрөт, бирөө настроение көтөрөт. Дагы бир кишини азыралы жашаган калмак окшойт десе, өлдү анда бу жерде уже. Не отур? Бардыгын бергиси келип кетет. Токто, ага жетпей эле сахихун шахихун. Напсың бергенди каалабай атат. Ошол учурда бергениң мына эң улуу содагы. Тахшал факр, кембагалдыктан корккон. Аш-шайтан яидукумул факр. Угалыңыз. Шайтанчы сизди жакырчылык менен коркутат. Кандай деп? Азыр сен азыр
100 сом садақа қылсаң, ойбой, жаман боласың депші. О шайтанның іші ушул. Шайтан бүгінгі дұшман емес. Адам атауыздан бері келе жатқан дұшман. Бұл өте ескі, өте байырқы дұшман бұл. Жөнөкөй емес бұл. Бұл ұқтабайды. Бұл демалбайды. Бұда выходной день деген жоқ. Мен қандай болған жақтыда мұнан кейін айтып атады. Тахшал фақыр. Жақыршасын бере тұрған болсаңшы, кішіне жүрегін қорғатады. Ушында бере тұрған болсаң, улы соғып аласың сен. Ва таъмуну ғина. Байлықтың үміті, жақыршылықтан қорқу. Вала тумхил. Сен бұны таштаба деді. Бекер мұндай қылып қош көңілді таштап салба. Ертеге анан кейін алқымға келіп қалғаннан кейін айтарсың. Не деп? Мынаны паланчаға садақа, бұны паланчаға садақа. Уғып ал паланчаның уже давно болып қалған дейді. Сені кемес ошайсың, сен айтқанға ақын дәле жоқ ошайшы. Насаи шарифте келеді ұшыны, қошымчасындашы. Құлт айтасың дейді. Мали ли фулан, ва хуа лахум ва ин карихта. Уғал, паланчаға деп ошол уақытта сен алқымға келіп қалғанда бөліштіргенің жарабайды. Жақшы уғал, саңа жақпаса да алардықы болған уже дейді. Ошолар чешіліп қалған дейді. Алла субхана ва таала өзінің китеби Құран-ы Каримде ескерту берген ушул бейқапарлықтан жаман ақыбетінен мұрда есібізге келейлі. Ойған ойлы. Не деген? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Не деп атады? Алла Тағала айтады. Біз берген ырысқыдан қайырымдылық қылғыла. Анфиқу инфақ қылғыла. Сарптағыла Алланың жолына. Баруызға айтады. Емнеден? Мимма розақунакум. Біз сілерге берген ырысқыда. Сіздің байлығыңыз бар ғой, менің байлығым. Алла берген бардығым. Денені дағы Алла берген, ақылды дағы Алла берген, илімді дағы, байлықты Алла берген. Біз жөнеле келгенбіз бұл дүниеге. Кішіне мына грубыйрақ қылып айтып қойыз ғой, памперсте көтеріп келген емес бізе. Жөнеле келгенбіз бұяқта. Жөнеле кетеміз. Азырқы бар нәрсе, біз еш нәрсеміз жоқ әле. Барын Алла таныдық, Аллаға таандық. Аллаға таандық. Берді дағы, айтып атады, мына қараңыз, мына аятқа көңіл бұрыңыз. Біз берген ырысқыдан, өзіңір тапқаныңардан деген жоқ. Біз бергенімізден, ошодан бардығын деген жоқ. Мимма, биразын дейді. Мен табайыз деп қойады арабтар. Бардығын бері деп атқан жері жоқ. Биразын шығарып бер, мин қабла айяти ахадакумул маут. Қачанға чейін? Бүрөңөргө өлім келгенге чейін. Саңа мындайча айтқанда, өлім келгенге чейін біз берген ырысқыдан сарптап қал Алланың жолына деп атады. Фаякулу, өлім келіп қалса, адам баласы не дейткен ошол учурда? Робби, о жаратты, о Құдайым, лаула аххартани иля ажалин қариб. Егер де біраз жақын уақытқа чейін менің ажалымы кешіктіргеніңде, не қылат елем дейді? Фа ассаддақа, садақа қылат елем, ва акун мина салихин, түз жүрген, таза жүрген адамдардан болат елем дейткен. Алла Таала жооп та қайтарып атады. Ва ла юаххираллаху нафсан иза жаа ажалуха, валлаху хабирун бима таамалун. Еш қачан Алла Таала бүрін ажалы келгенден кечіктірбейді эми болды. Ажалы мисалы бүгін түнгі саат 12 ал 12:30 болбойт азыр. Мына жерде Алла Таала катуу сөз менен айтып атат. Валай юаххираллах. Бизге өмүр берген Алла Таала, жоктон жараткан Алла биздин ажалыбызды да өзү билет, жаныбызды чыгарганга бардыгын билет. Не деп атат? Ушуга жооп, мурункуга жооп айтып атат. Эч качан Алла Таала ажал келгенден кийин кечиктирбейт. 12 болсо 12ден 5 өткөрбөйт. Өткөрбөйт 5. Эч качан. Вала юаххираллах нафсан. Бир дагы жанды ким болбосун? Пайгамбар болобу, инсан болобу,
кийим гана жамыл болсун. Ида жа ажалуха, ажал келгенден кийин. Алла Таала хабирун бима таамалун, кылган амалдарыңардан кабардар. Өзү бул аят Мунафикун сүрөсүндөгү мына 10-чу аятта 10 мен 11-ди карап туруңуз. Не деп атат Алла Таала? Урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Субхана ва Таала өтө боор экен. Баарыбызга бардык аң сезим, өң түз, акыл эс, ден соолук, ырыскы, перзенттерди баарын Алла Таала берген. Бул айтып атат бизге: "Я айюхалладина аману", эй имандуулар, ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Ва ма яфалу залика фа улайка хумул хасирун. Охо. Эй иман келтиргендер, силерди Алла Тааланын зикиринен мал мүлкүңөр, бала чакаңар бекапар кылып койбосун. Не деген мааниде? Алла Тааланы эстөөдө, Аллага баш ийүүдө бала чакаңыз тоскоолдук кылып калбасын дейт. Мал мүлкүңүз тоскоолдук кылып калбасын. Балаңыздын, бала чакаңыздын, үй бүлөңүздүн мухаббаты, мал мүлк байлыгыңыздын мухаббаты сизди Алладан алыстатып койбосун. Алладан бекапарга таштап койбосун сизди, гафил деп коёбуз. Алланы эстөөдөн ушулар сизге тоскоолдук болбосун. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Албетте, мал мүлкүңөр дагы, бала чакаңар дагы сыноо берип атат. Сыноо. Шунан жерде айтып атат, алхамдулилlah. Жараткан Алла Субхана ва Таала мал мүлктү сахабалар кандай? Сахабаларды сода. Алла Тааланы эстөөдөн тоскоолдук кылбайт. Сода кылып атып дагы Алланы эстеп сода кылышат эле. Алланын зикирин деле содага биз намазда келип Алланы унутуп атпайбыз. Саждада Алла эстебей базарда болот. Жок туугандар. Алардын иманы ушунчалык бекем, жүрөгү Алла менен байланышы ушунчалык күчтүү, содага Алланы эстеп чыгарат. Ошон үчүн ал жердеги Алла Тааланын бул аяты Мунафикун сүрөсү. Ушул жерден кийин анан Алла Таала айтып атат: "Ва анфиқу мимма разақнакум". Биз бергендерден садака кылгыла дейт. Буга чейин дагы бир аятты окуп коеюн тууган угуңуз. Мунафикун сүрөсүндө: "Я айюхалладина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах ва ма яфалу залика фа улайка хумул хасирун". Эй иман келтиргендер, силерди бекапар кылып койбосун мал мүлкүңөр жана бала чакаңар Алла Тааланын зикиринен. Ким ушундай кыла турган болсо, мына ошолор зыян тартуучулар деди. Угуп алыңыз. Жаратканды унутуу чоң азап. Жаратканды унутуп калуу ушунун өзү эле азап да. Башка азаптардын кереги жок. Ушу унутуп калганың өзү азап. Бунун жазасы кандай? Угуп алыңыз. Куранда Алла Таала айтат: "Я айюхалладина аману ла такуну". Силер Алланы унуткандардай болбогула. Ла такуну калладина насулло фансахум анфусахум. Эй, силер Алланы унутуп калгандардай болбогула силер. Имандуулар андай болбогула. Соң Алла Таала өздөрүн унуттуруп коет дейт. Мына бул жазасы мындай. Демек, Алланы унутуп калсаң, Алла Субхана ва Тааланын биринчи жазасы сен өзүңдү унутуп каласың. Өзүңдү унутуп каласың. Ким экениңди унутуп каласың. Эмнеден жаралганыңды унутуп каласың. Эмне үчүн дүйнөгө келгениңди унутуп каласың. Сен унутуп каласың. Кайда баратасың, унутуп каласың. Эмне жоопкерчилигиң бар бул дүйнөдө, унутуп каласың. Алла Субхана ва Таала ушундай кылып коет, эгер сен Алланы унутсаң дейт. Бунун мисалдарын алымдар айтат, наша чеккен адамдай. Наша чеккен адам өзүн унутуп калат экен да. Наша чеккен адам бар го? Наша көп чегип алган да. Атын ким десе? Эсте жок. Апаң каякта? Атаң каякта? Балдарың барбы? Канча балаң бар? Мына жаза деген кандай болот? Эгерде сен жаралганыңды, эмне үчүн жаралганыңды,
эмне кылышың керек бул дүйнөдө? Ушуну унутуп кала турган болсоң, демек Алланы унутсаң ушуну унутуп коет дейт да мына азасы. Мына ушундай кылгандары وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ким ушундай кылса, кандай? Демек, мал мүлкү, бала чакасы Алланын зикиринен бекапар кылып койсо, ала аксатып койсо, эстеттирбей койсо, тоскоолдук кылып турса, ушу акча деп атып намазды каза кылса, ушу дүйнө бала чаканын сүйүүсү ушулар деп атып намазды каза кылса, Аллага баш ийбей, Алла Тааланын неаматтарын эстебей, неаматтарына шүгүр кылбаса, мына ушулар зыян тартуучулар деп атат туугандар. Демек, фассаид ман тақаддама фил хайрат. Бактылуу ким экен? Бактылуу. Аллаху акбар. Ким жакшылыкта алдыга өткөн, озгон. Фастабиқул хайрат, Алла Таала буйрук берет. Жакшылыкта жарышкыла, бири-бириңерден жакшылыкта жарышкыла. Ушакта эмес, күнөөлөрдө эмес, исрапкерчиликте эмес, риякөрлүктө эмес. Бирөөрүңө зулумдук кылып, бири-бирин мурду башын талкалаганда жарышкыла деген жери жок. Жакшы иштерде жарышкыла силер. Кайрымдуулукта болсун, ибадатта, таквалыкта, илимде, даватта, курбанчылыкта, кандай жакшы иштерде силер жарышкыла. Бактылуу ким? Жакшы иште жарышкан, алдыга чыккан. Ва каддама ли ахиратихи байна ядайхи хайрат. Жана ахиретине өз алдына жакшылыктарды жиберген. Мына ушул адам бактылуу. Валлаху валию тауфиq. Алла Таала тауфиq берүүчү зат. Тауфиктин ээси, жакшы иштерге мүмкүнчүлүктү берген атын тауфиq деп коет. Жакшы иштерди кылганга кимге Алла Таала эшик ачса, ушунун атын тауфиq дейт. Ушунун ээси Алла Таала өзү. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميت فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قال يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقال يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. إمام أحمد, إمام ترمذي. Uшу риваят келтирген тугандар. Анас разияллаху анху риваят келтирип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: качан Алла Таала жерди жаратканда кыймылдап эле туруп алган экен да. Жер жараткандачы. Мында эле титиреп эле. Анан эмне кылды? Фахалакал жибал, тоолорду жаратты. Мык кылып какканда казык кылыпчы. О тоолор бар го? Башкалар анча түшүнбөшү мүмкүн, бирок кыргыз жакшы түшүнүш керек да. Алла Тааланы бир көрүп туруп эле. Мына Алла субхана бул тоо канча бийик болсочу жерденчи, ошончолук түбү да ошончо да бул. Ошондой кылып каккан. Бул анан жер кыймылдабай калган. Тоолор болгонго чейин жер кыймылдай берет эле, титирей берет эле. Мына айда Алла Таала пайгамбарыбыз айтып атат. Не деди? Фахалакал жибал фаада биха алейха. Дегени бил жибал алал ард. Жерге Алла субхана ва таала тоону казык кылып какканда, анан фастакарра токтоп калган дейт да. Ошондо периштелер тоонун катуулугунан таасирленип таң калышты да. Ой, тоо титиреген жер токтотуп койду депчи. Чудасарбы? Титиреген жерди токтотуп койду тоо депчи. Алар айтышты периштелер. Не деди? О робубуз деди. Сенин махлуугуңан тоодон да катуураак нерсе барбы деди. Тоодон да катуураак. Алла айтты: ооба, темир деди. Не деди? Темир деди. Темир менен аскаларды кесип атат. Тоолорду машалла тияктуу туннелдерди кылып атат. Темир андан да катуураак деди, темирчи. Чудасарбы? Үйлөрдү салып атат жана башка. Периштелер айтты: о жараткан Алла, сенин махлуктарыңан темирден да катуураак барбы деди. Алла айтты: ооба, от деди. От эритип берет экен да темирди. Каалагандай жумшартып коет экен. Катык темирлерди суюк кылып коет экен, эритип. Мынаны айтып атат. Периштелер айтты: о жараткан Алла,
сені мақлуыңан оттон да қатырағы барбы деді эле. Ооба деді. Су деді. Су өчүрүп коет экен да. Отты өчүрүп коет экен да. Тияк бияк демей атырган. Периштелер сурады. Бул судан дагы катуураак мақлугуң барбы дегенде, ооба шамал деді. Шамал айдап үйреткенде ар жак бер жактардан барды. Көтөрүп үйреткен, толкундатып, орундатып коет экен. Алар айтышты. Периштелер, шамалдан да катуурагы барбы? Бар деді. Кайсы ким дегенде, Ибн Адам. Оң колу менен берип, сол колу билбей калган садака берген киши деді да мына. Машалла, бул шамалдан да катуу экен да мына. Ибн Адам тасаддака садака берет, би садакатин, ушундай садаканы бияминихи, оң колу менен берет садаканы, юхфиха мин шимали, сол колунан жашырып. Бун деген сөздүн мааниси туугандар, ушунчалык ихлас менен жанындагы адам билбей турганда мына. Ихлас ушунчалык деңгээлде оң колу менен бергени сол колу билбей турган дейт. Мына. Жетөөнү санап келди. Жерден катуураак не болду? Тоо болду. Жер, андан кийин тоо болду. Андан кийин темир болду. Андан кийин от болду. Андан кийин суу болду. Андан кийин шамал. Андан кийин садака. Садаканын даражасын карап коелу. Ой, хазраттар. Садаканын даражасын бир карап коелу. Кандай деген Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ушул жерде иншалла акыркы сөзүбүздү акырын сиздер менен бүтүрөбүз. Кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кулли имриин фи зилли садакатихи хатта юфсала байнан нас." Кыямат күнү ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот. Ар бир адам өзүнүн бу дүйнөдө өлгөнгө чейин канча садака берди го? Болду. Ошонун көлөкөсүндө болот. Адамдардын ортосунда чечим чыкканга чейин. Албетте иншалла көп айтсак болот эле. Жана мына оң кол менен берген садака, сол колду билбегени бул 7 киши. Пайгамбарыбыз айткан, Алла субханаху ва тааланын райымын көлөкөсүнөн жаялат, аршынын көлөкөсүнөн жаялат. Ал күнү Алла тааланын райымынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. Аршынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. Ошонун бири кайсы эле? Ошонун бири оң кол менен берген садаканы сол колу көрбөгөн. Эми Абул Хайр Язани деген табиин болгон. Оп туруңуз муну садагамдан айтып берейин. Бул Имам Ахмадда риваят келтирип атат да. Ушу киши Уқба ибн Амир Жухани деген сахабадан айтып атат. Абул Хайр Язани деген Абул Хайр. Бул киши ушул хадисти уккандан кийин күн сайын өлгөнгө чейин садака кылган экен. Айтат мынандай деп. Факан Абул Хайр Язани ла юхтиу йаумун илля тасаддака фихи би шей валау ка ау басла ау када. Bunun manisi mындай, bir gün ağa ötkön жок дейт, садака бербеген. Bir piyazlı olsun, bir şıyraqlı olsun, bir nerseni olsun ушундай садака кылып өттү дейт. Bir gün дагы садака бербей күнү калган эмес экен. Пайгамбарыбыз bir hadiste айтат: "Санаил ма'руф тaqi масаир су." Карап туруңуздар. Жакшы иштерди кылуучу жаман өлүмдөн сактайт экен. Bir rivayatта келет, садака жаман өлүмдөн сактайт деген. Жаман өлүмдөн сактайт деген. Садаката сыр tutfiu gadabur Rabb. Жашырын садака бер, эч ким билбейт Алладан башка. Ушул Алланын ачуусун өчүрөт деген. Василатур рахим тазиду фил умр. Туганчылык мамиле өмүр кошот, береке кошот. Алла субханаху ва таала баарыбызга амал кылыштакка тоофик берсин.